Ушул тапта өлкөдөгү калктык жана бюджеттик мекемелерди көмүр менен камсыз кылуу аракети кызуу жүрүп жаткан маалы. Мисалы Балыкчы шаарында күз-кыш жылытуу мезгилине даярдык үзгүлтүксүз көрүлүп жатат. Аталган шаардын мэриясынын коммуникация, курулуш жана транспорт бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Урмат Асанбековдун маалыматына таянсак, шаардагы бардык жылуулук берүүчү мекемелер дээрлик сезонго даяр болуп калды. Бизде чоң базаларда көмүрлөр келе баштады. Негизи бизге мындай лимит берилет. Каждый ар бир кышта мынча тоннадан керектелет депчи шааргачы. Азыр биздин шаарда чоң базалардан 3 чоң базабыз бар. Алардан акырыңдан келе баштады. Элдерге реализация кылганга ичинен келе баштады. Мисалы үчүн базаларыбызды алып кетсек, азыркы учурда чоң базалардан бизде 2,5 миң тоннадай бар көмүрчү. Анан ал чоң 3 базалардан тышкары бизде жеке ишкерлер дагы өзлөрүнүн көмүрлөрүн алып келишет, бияка толуктап. Азыркы жеке ишкерлердин кээ бири көмүрлөрүн алып келип башташты, кээ бири болсо могу сезон башталганда чыга башташат, уже сатыпчы реализация кылып. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө 700дөй көмүр кампасы бар болсо, азыр анын жарымы гана иштеп жатат. Ал эми октябрь айынан тарта калкка көмүр берилип баштаарын Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Мирлан Жакыпов билдирди. Айтымында кара отун биринчи кезекте тоолуу райондорго жеткирилет. Негизинен көмүргө болгон тартыштык бул жылы жаралбай турганын ал кошумчалады. Кара кече 5 күндөн бери өзүнүн ногуна кирип иштеп баштады. Октябрдын башы менен Минкушское месторождение, буровольный месторождениедан ошол жактан алып келип баштайбыз. Полностью биринчи тоолуу райондорго Нарын областы, Талас жана Көл жакты жаап алсак, андан кийин чүйгө өтөбүз. Бул конъюнктура рынка өзү эле көрсөтөт. Ошол жерде жана посредниктер алып келип өздөрүнүн машиналары менен тапшырып жүрөт. Ошолор алып келүүле топ базаларды, өздөрүнүн топ базалары бар, өздөрү толтуруп койсо эле баасы да түшөт. Көмүрдөн азыр 4 миңден ашып кетти деп атат. Кара отунга болгон нарктын жогорулап кетүүсү боюнча дагы ар кандай пикирлер айтылып, чочулоолор болуп жатат. Деген менен тынчсызданууга себеп жок экенин Кыргыз көмүрдүн жетекчиси баса белгиледи. Мирлан Жакыпов ишкана аба ырайынын жылуулугунан пайдаланып, казуу иштерин тынбай жүргүзүп жатканын эскерте кетти. Октябрдын башы менен бир жүктөгөндө 5 миңден 10 миңге чейин күнгө жүктөгөнгө аракетибизди кылып атабыз. Ошондой берилсек, биз кенен чонон бюджеттик мекемелерге дагы, калкка дагы беребизби деген планды коюп келдик. Ошон үчүн бул октябрдын башына чейин ызы чыгылбай күтө туруңуз да топ базалардын баарына келет. Биз жана айтып кеткен конъюнктура рынка показывает каждый год. Баа өзү эле биз кара кече көмүрдү берип баштаганда эле көмүрдү төмөндө уже түшүп кетет. 4 миңден 3,800-3,500 түшүп калат баасы. Азыр ортомчулар алып келүүдө бааны өйдө көтөрүп 1330 сом наркы болсо, антимонопольдук комитет коюп берген наркы 1 тоннага болсо, азыр ортомчулар 2000 сом кошуп ортодон пайда көрүп атат. Азыр мен деле айтып кетет элем биздин жарандарга, ошолорго алданбай 2000 сом болсо деле 15 күн күтө туруп андан кийин алса деле болот деп. Көмүр жеткирүүчү 21 компания менен кара отунга болгон баа боюнча келишимдер түзүлгөнүн, монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин табигый монополияны жөнгө салуу жана үстөмдүк кылуучу субъекттерге көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Сыргак Коморов маалымдады. Мамлекеттик монополияга каршы агенттиктин бөлүм башчысы ошондой эле учурда отун базарларында импорттук көмүр сатылып жатканын айтты. Мисалы Каражыра көмүрүнүн 1 тоннасынын баасы 4,5 миң сом. Анан да азыр мындай баалар атып кетсек, азыр местный уголь десек, азыр ошо Бишкекте 4100 сомго чейин азыр ошо азырста көтөрүлдү 100 сомго. Азыр келип баштаса ошондой түшөт да. Ошто баалар 2000ден 6,5 миң сомго чейин да. Жалалабадта 2,5дан 6,5 миң сомго чейин. Эң кымбат азыр көмүр Сүлүктөдө 7 миң сомго чейин да баалар өсүп кетти. Эми Сүлүктө ал кымбат да өзү. Караколдо азырынча мындай Берекет деген компания бар экен, ошонун көмүрү 5500 сомго чейин да. Баалар боюнча ошондой маалымат бар. Ошо 21 компанияларга бааларды макулдашып бергенбиз.
ошол баа менен иштеп баштайт да. Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандан дагы 600 000 тоннадан ашык көмүр алып келинет. Бүгүнкү күндө бишкектиктерди жылуулук менен камсыздоо үчүн аталган борборго көмүр графикке ылайык жеткирилип жатканын энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Бүгүнкү күндө ТЭЦке 200 000 тонна кара отун топтолду. Казакстандан биздин жылуулук электр борборуна бишкектикине 650 000 тонна деп быйылкы токтомго белгиленген. Тендердин жыйынтыгы менен биз 643 000 тоннага келишим түзүлгөн. Андан тышкары ошол 7 000 тонна бул баягы экспериментальный опытное промышленное сжигание деп 7 000 тонна каралган. Ал көмүрдүн дагы 6,5 тоннасы бүгүнкү күндө келип бүттү. Анан жыйынтыгы менен дагы тийиштүү биздин адистер өзүнүн корутундусун беришет. Эгер ал көмүр дагы биздин жылуулук борборуна жарай турган болсо, ал көмүр дагы кийинки жылдан баштап коюлууга мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ал эми 643 000 тонна бул баягы жылдагыдай эле биздин өкмөттүн токтомунда кыш күз мезгилине даярдык боюнча токтомдо көрсөтүлгөн көлөмдө жана ошол казак тараптан келип бүгүнкү күндө 200 000ден ашык тонна ТЭЦтин кампасында даярдалып турат. Биз ойлойбуз бул кышка даярдык боюнча жакшы көрсөткүч деп. Адистер белгилегендей, Кыргызстандын жылдык көмүр керектөөсү 3 миллион тоннага барабар. Бул көлөмдөгү кара отун негизинен калкка, бюджеттик мекемелерге жана Бишкек жылуулук борборлоруна колдонулат. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.